ущерб келтирилген 5-ден 6-на чейин. Общий ущерб составляет 373 миллиона сомок деп Молдокматовго деп мен кол койгон эмесмин бугачы. Демек, мага 264-береме менен иш козголуп атат. Массалык жашамандык боюнча. Берде мына жанында отурган Темирлан Султанбеков илимде болгон бала, бул жанында кандай кошуп калган мен билбейм. Курсан Сатарович Асанов ал киши болгон эмес. Эми кызык жери мен мамлекеттик айыптоочуларга кайрылып айтып атам да, азыр принудительный привод жана уланталы деген боюнча мен биринчисин колдойм, жактоочулар колдойт, ülke жылышы керек. Эми өзүмдөн бак кошумча сөзүм айтайын. Иште жазылган 105 томдогу мен атаган бардык мамлекеттик имарат жана башка жеке имараттарды басып алган адамдар боюнча өзүнчө өндүрүшкө алынган иштер бар жана аныкталып такталган. Бир дагы жерде биздин атыбыз жок. Экинчи, азыр түшүнөсүздөр эмнеге алып келатам. Экинчи маанилүү нерсе мына жазылды. БУГД, МВД, значит, ГКНБ, 9 управление, ГКНБ, центральный аппарат, и похищено деп туруп, огнестрельное оружие деп жазылды. Мага 257 берене менен иш козголуп атат. Окуп берейин. Организатор преступления дейт. Хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, либо взрывчатых веществ, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Маселе мамлекеттик айыптоочуларга 257 берене боюнча мага иш козгоп, мага эмес, Курсан Сатарович. Мен иш боюнча айттым. Маңызы боюнча азыр соттолгон маселе сүйлөгөн жоксуз. Мен ушуга келатам. Угуп турсаңыз айгачы. Буякта Курсан Сатарович да бар, мен да бармын да бул илимде отурат Темирлан. Демек, октябрь окуясы боюнча Жунушалиев менен Опунбаев тапшырма берген экен да огнестрельный оружие колдон болот. Мына турат да бул жерде. Анда мен каякта огнестрельный оружие алдым? Бул дагы нерсе. Анан жактоочу Замир сөзүн кубаттап колдойм. Берде дагы бир иш 9 октябрь боюнча иш козголуп атат. Берде Бабанов бар, Өмүрбек Токтогулович. Бирок Өмүрбек Токтогулович Бабановдун иши өзүнчө өндүрүшкө алынып атат. Мен өтүнөм сиздер сөзүмдү жыйынтыктап айтып атам. Мамлекеттик айыптоочулар ар бир адамдын укугу бар. Бул күндөрдө өтөт. 3 жыл болот, 2 жыл болот, мейли 10 жыл болот. Мейли азыр алып менен камап коюлган 11 апрелде башкаруу чарам кайра каралат, узартылат же кайра абакка жабуу боюнча маселе чечилет. Бирок чындык намыстан өйдө турат. Айрымаңдар. Укулгачы чындык намыстан өйдө турат. Себеби ушунча нерсе туруп, бул жөнөкөй токулган иш туруп, ушуну көрүп турганда кантип адам жок, биз сот процесси жүргүзө алабыз жана адилетсиз болуп аткан көрүп унчукпай тура алабыз. Урматтуу окуучу, бир нерсени өтүнөм. Биринчи, кийинкиге жылдырыңыз. Экинчи, Өмүрбек Токтогулович Бабановдукундай кылып, ар биринин ишинизди же чарчатыңыз, бөлүңүз. Же баарын кайра кошуп келиңиз. Себеби бул менин өтүнүчүм. Жактоочум айткан болуп атам да. Себеби же Өмүрбек Токтогулович биз менен болсун, октябрда Жабыркаган бүгүн эсректе митинг кылган адамдар баардыгы бизде болсун. Үмүттүн иши да ушул жерге кошулсун. Өзүнчө 9 адамды өзүнчө бөлүп коюп, биз өзгөчө Кыргызстанда кылмышкерлерди карабаңыздар. Же бизди соттобой эле дарылап барып камап койгулачы. Себеби элге да жаман көрүнүп кеттүк, үйгө да жаман болуп көрүнүп кеттүк. Же барып берип мен өкүнөм да, басып алсак болмок экен ал үйдү. Барып берип кресло отуруп койсок болмок экен. Бирөө айткандай тамашалапчы. Жок, эми 1 саат болсо да отуруп койсоң, же кирбесек, же бийликти албасак, анан жөн эле токулган маселемен отурабыз да, ошон үчүн мен сизден өтүнөм. Адилеттүүлүктү орнотуп бериңиз, же баарын кошуңуз, же баарын чачыратыңыз. Ошондо болот. Ошондо процессти баштасак болот. Болбосо урматтуу окуучу, мен айтарым, ушундай уланып кете берсе, эртең мен оозумду жаап, мисалы, скотч менен чаптап алайын, бул колум байлабалсын, бирөө бутун байлабалсын. Üzüntü uçurай берет. Ayağına çıkmayız anda. Çıkmayız.